Бүгүн Ысык Көл районундагы Жетөгүздүн Кооз жерине кыска саякатка чыгабыз. Анын түпкүрүндө жаратылышты, көчмөндөрдүн каада салтын жана экотуризмдин сүйүүчүлөрү жолугушкан жайлуу боз үй таберик лагери жайгашкан. Бул жерде туристтер жөн эле эс алышпайт. Алар жер жана маданият менен гармонияда жашоо эмнени билдирерин сезишет. Менин атым Майрамбек Өмүрканов. Көчмөндөрдүн каада салттарын, үрп-адаттарын жана ата-бабабыздан калган мурастарын кийинки муунга тааныштырып калтыруу үчүн жана дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген меймандарга көргөзүп тааныштырыш үчүн ушу Таберик этнолагерин негиздегенбиз. Лагердин менен бир сыйра көргөзүп тааныштырып берейин. Жүрүңүздөр. Таберик чыгармачылык, кол өнөрчүлүк тобу да бар. Аны карындашым Жаңыгүл аны менен иш алып барат. Алар ар кандай мастер-класстарды өткөрүшөт. Бизге келген меймандар кетип жатканда чыныгы бир башкача эмоциялар менен, ошондой таасирлер менен кетишет да. Боз үй бир гана үй эмес, маданиятты, жаратылышты сыйлоонун символу деп эсептейбиз. Бирок биз чоң кыйынчылыктарга дуушар болдук. Жайлоо шартында туруктуу электр энергиясы жок. Бизди жумушта да, туристтерди кабыл алууда да кыйынчылыктар жаратып келди. Биз интернетте өзүбүздү кантип таанытууну, дүйнөгө биз жөнүндө маалымат таратуунун жолдорун билчү эмеспиз. Тейлөө стандарттары жана коноктор менен иштөө боюнча түшүнүгүбүз жок болчу. Бул өптүн колдоосу аркылуу мунун баарын этап менен үйрөнүп, аракет кылып өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Бул өптүн колдоосу аркасында биздин лагерибиз жашыл энергияга гана эмес, туруктуулукка да ээ болду. Биз сезонду узарталдык, генераторлордон көз карандылыкты азайтып, жаңы жумуш орундарын түзүп алдык. Бүгүнкү күндө Таберик боз үй комплексинде 4 айым жана 2 эркек иштейт. Мурун ошол 2 киловатт болчу, 2 киловатт өндүрүлчү. Азыр өптүн жардамы менен чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Азыр 5 киловатт өндүрүлүп жатат. Бул азыр бардык лагердин түнкүсүн жарыгына жетип жатат. Холодильник, морозиликтерин иштеп жатат. Ашканабыздагы электроприборлор иштеп жатат жана прачкадагы кир жууган машиналар иштеп жатат да. Бардыгына жетип жатат азыр. Бул өптүн соодага көмөк көрсөтүү долборуна чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени окуялуу туризмдин өнүгүшүнө чоң салым кошуп жатат. Чоң рахмат. Соодага көмөк көрсөтүү долбоору Финляндия өкмөтү тарабынан каржыланып, БООП жана ФСДС коомдук фонду менен биргеликте ишке ашып жатат. Долбоордун алкагында гранттык колдоонун эсебинен 16 бенефициар 5 практикалык чечим ишке ашырды. Алар айлана чөйрөгө аз зыян келтирген туруктуу климаттык өнүгүүгө өбөлгө болду. Туристтик бизнеске таандык башка субъектилерге да колдонууга ылайыктуу болду.